металлургия тармагында иштейбиз. Арматура класс А500С чыгарабыз. Фондой биржа менен инвестиция тарткан себеби бул ачык, түшүнүктүү механизм. Например, банктарга караганда ал жакта жабык көп мындай требованиялар бар, түшүнүксүз. Бизге дагы, инвесторлорго дагы бул кыйыныраак да кичине. Например, акциямен бул оңой. Личный кабинетке кирип, акция сатып алып, буну интернет аркылуу да сатып алсаң болот. Кичине эле акция сатып алсаң, же көбүрөөк акция сатып алсаң, офиске барып, биздин фондовый биржа аркылуу уже чоңураак акция сатып алсак, и бунун механизми өтө жөнөкөй. Фондовый биржага кирүү бул өтө оңой эмес процедура. Себеби үчүн биздин мамлекеттик өзүнүн көп требованиялары бар. Ошонун баарына туура келип, баарына туура келгенден анан ошондо ушундай уруксат берет. Акция чыгарганга менин билишим боюнча именно мекен өндүрүш предприятиялардан биз биринчи предприятие ушундай акция чыгып, фондовый биржа аркылуу өзүнүн акциясы сатканга уруксат алгандар. Ошо биз тартып аткан 1,6 миллиард сом инвестициялар бул модернизация кетет, анан оборотный капитал, биз азыр производство кылып атабыз, ошого көп сатып алуучулар бар, зарплата, электроэнергия ушундай төлөй тургандар бар. Бул биринчи, экинчи бул модернизация. Биз өзүбүздүн чыгарган мощностьту көбөйтөйүн деп атабыз. 15 миңге жеткизейин деп атабыз айына. Азыркы убакытта биз 6 миң тонна чыгарабыз. Ошого бул модернизация болот. Анан чыгарып аткан биздин арматуранын ассортиментти көбөйтөйүн деп атабыз. Бул катанкадан 32-ге чейин. Себеби үчүн азыркы убакытта биз 10дон 25-ке чейин чыгарабыз арматураны. Бирок көп строй компаниялар сурап калат. Бизге бир эле катанка 6 мм катанкадан баштап 32-ке чейин эле силерден алсак бизге оңой болот эле деп. Ошондой моменттерде ошо бизде жок размерлер керек болуп калды. Анан ошо биз өзүбүз чыгарганда полный бир жерден алганга баарына оңой болот эле. Ошо эмки жылы Кудай кааласа биз катанкадан баштап 32-ке чейин чыгарганга аракет кылып атабыз. Дивиденд саясаты боюнча бизде ар бир 3 айда дивиденд төлөнүп турат. Бир жылдык ала турган дивиденд бул 19%. Анан ошол канча акция сатып алганга карашы ар квартал сайын өзүнүн дивидендтерин алып турса болот. Бул прямой эле өзүнүн личный кабинет аркылуу көрүп турса болот. Ошол жерден өзү эле интернет аркылуу эле дивидендин чыгарып алса болот. Же барып эле банктан обналичивать этсе болот. Биз Кыргызстанда биринчи ушундай акционерный общество болуп, акция сатып, дивиденд тараткан үчүн биз биринчи болуп атабыз. Анан ошого көп элдер жакшы еще түшүнө албай жатат. Бирок уже секинден алып баштады. Алып, орусча айткандай, вовлекация этип баштады көбүрөөк. Алып, түшүнүгү пайда болуп, анан мен ойлойм, будан ары азыр дагы көбөйүп атат, будан ары да көбөйүп, анан бизден кийинкилерге бул жол оңой болот.